Ганси, мына красный зонада ең тяжелыйлар ошакта жатат. Терезеге башын салып алып сүйлөшүп атышат мына элдерди карагыла мына. Биздин элдей кайдыгер эл эч жерде жок болуш керек. Тяжелый ушул жерде ооруп жаткандар менен мынантип контакт кылып, терезеден башын салып алып сүйлөшүп жүрүшөт. Мына ол красный зона, бул эң тяжелыйлар жаткан жер. Урматтуу Азаттыктын журналисттери, сиздерден сураныч, өтүнүч, Гансиге келип обсервацияда жаткандардын абалын бир сыйра кабар алып коюңуздар. Жана чачылып жаткан мусорлар кайсыл жакка барып төгүлүп атат? Бул өрттөлүп атабы, көмүлүп атабы? Ушул жөнүндө иликтеп коюшуңуздарды элдин атынан, өзүмдүн атыман, үй бүлөмдүн атынан биз кызылат болуп атабыз. Суранабыз, иликтеп коюңуздар. Элге көргөзүп коюңуздар, кайсыл жакка барып атат? Анткени карантин ичинде мен шаардык свалкага барып 2 жолу видео тартып чыгарганмын. Жаш балдарга чейин. Ошол жерде 600 киши мусор чукулап иштеп жүрөт. Ушул мусорлар ошол жерге барып төгүлө турган болсо, вирустун бардыгы ушул мусорда. Шаарга чыкпайт деп эч ким гарантия бере албайт. Ичинде канчалаган баклажкалар турат. Шаардын ичинде баклажкаларга кымыздарды куюп, айрандарды куюп сатып аткандарын көзүбүз менен көрүп атабыз. Ал баклажкалар свалкадан башка эч жерден барбайт. Азаттыктын журналисттери, элдик радио болгондуктан сиздерден өтүнүч, элге ушул кабарды жеткирип коюңуздар. Гансиде учурда терезелерден башын салып алып жүргөн адамдардын видеосун азыр мен чыгарам. Бул жерде бир милиция, же болбосо бир солдат жок. Эй, сен кайда баратасың? Сен каяка баратасың деп контроль кылган эч ким жок. Карантин ичинде бир адамдан вирус чыккан болсо, үй бүлөсүнөн бери барып туруп обсервацияга тыгып аттыңар. Азыркы учурда бул жакты караган эч ким жок. Өлө бергиле, эмне болсоңор ошондой болгула деген мамиле болуп атат бул жакта. Карап коюңуздар, элдин атынан суранабыз. Красный зона. Элдерди карап койгула. Терезеге башын тыгып алып жүрөт. Башында вирус чыгыптыр дегенде, жанында болгон контакт кылгандардан бери алып барып тыгып атпадыңар беле? Не болду мунулар? Кенен эле жүрөт го мына контактта мына. Кырыла бергиле, өлө бергиле деген мамилеби бул кандай? О, мусорлар. Чачылып жатат мына мусорлар. Красный зона эң опасный жерлерде. Мол корпус менен, мол корпуста өтө тяжелый ооругандар жатат. О, мусор. Эгерде свалкага барып төгүлчү болсо, мен бир эмес 2 жолу ошол свалка жөнүндө видео чыгарганмын. 600 киши ошол жерден мусор чыкып, баклажкадай, темириндей, кийиминдей бөлүп сатышат. Мына баклажкаларды карагыла, булар каяка кетет? О, ушул жерде вирустун бардыгы ушул жерде да азыр маяктан чыккан, бияктан чыккан баклажкалар, мусорлар. Онун ичинде тердеп, чылкылдап, бул жерде ооругандардын айтышынча өтө тердешет. Чылкылдап, ич кийимдерди дагы ушул мусорго ыргытышат. Ал кийимдерди эгерде ошол свалкага алып барып төкчү болсоңор, жанагындай базарларга алып чыгып сатат. Баклажка, бүт баклажка. Ушуга окшогон баклажкаларга кымыз куюп, айран куюп, шаардын ичинде сатып жүрөт. Көрүп атасыңар, көрүп эле жүргөнсүңөр, билип эле жүргөнсүңөр. Мына жакта чачылып жатат. Бул мусорларды алып барып өрттөп туруп көмүш керек. Буну свалкага төккөнгө болбойт. Каяка алып барып төгүп атат, билбейм азыр, бирок аккуратно карабаса болот. 50-500ге жакын адам иштейт азыр. 450-500? Ушунча адам иштейби мына? Мусор тери иштейби? Мек терген өзүнчө, темир терген өзүнчө, баклажка терген өзүнчө, упаковка терген өзүнчө, бардыгы өзүнчө. Свалка, мусор төккөн жер. Мына кемнерде адамдар иштеп жүрөт мына. Караңыздар туугандар. Жаш балдар иштеп жүрөт мусорда. Мусор чукулап жүрөт. Мына балдар керекпи? Ата-энеси бар мына балдардын? Жок, эжелер, улуу эле эжелер келсин. Карап атасыңар, жаш балдар бек алып келбегиле деп айтып тургула да канча. Айтсак саман көрөт,
bilmeyeyim ay zaman senin жұмысың емес. Sen bir sınır geldi basın айтып жүрсің ба? Айтып tamam mı? Бұттарыңар эле көрүнүп тур, бетиңер көрүнбөйт. Баягында мен тартып кеткен билесиңер дагы. Ооба. Маалымат келип атат, жаш балдар жүрөт мына жакта депчи. Жаш балдар келтирбегиле эле силерден сұраныш, мына улуу эле жүрөт. Башкалар келтирген болсо дагы силер айтып берип тургула.